Бул жогорку кеңештин депутаты Абдимухтар Маматов. Ал буга чейин ким гана болуп иштебеген? Колхоз жумушчусу, газ ишканасынын инженер, мунай зат сактоочу жайдын жана аны кайра иштетүүчү заводдун директору, ошондой эле бизнесмен болгон. Анын компаниясы Кыргызстанга мунай ташып келип турган. 2010-жылы Абдимухтар Маматов жогорку кеңештин депутаты болот. Андан кийин дагы бир чакырылышка шайланып келип, учурда ал парламенттин отун энергетикалык комплекси боюнча комитеттин мүчөсү. Маматов Кыргызстандын күйүүчү майдан көз карандысыз болуусу үчүн күрөшүп келет. Бирде туруп айыл чарба техникасы үчүн өсүмдүктөн биоэтанол өндүрүүнү сунуштаса, бир туруп өлкөнүн мунай газ рыногун Орусиянын Газпромуна бербөөгө чакырат. Маматовдун Акылбек аттуу уулу бар. Ал Рид Петролиум май коюучу жайлар тармагынын ээси. Анын атасы депутат болгондо Акылбек мамлекеттик сатып алууларга активдүү катыша баштаган. Анын Бьорк Ойл жана Альфа Ойл компаниялары 2015-жылдын июлунан бери тендерлерге катышып 1 миллион сомдон ашуун суммага 3900 келишим түзгөн. Кыргызстан мыйзам боюнча мамлекет саясий кызматтарда отурган адамдардын туугандары негиздеген фирмалар менен келишим түзбөшү керек. Жогорку кеңештин депутаты бул саясий кызмат. Демек депутаттын баласы тендерлерге катыша албайт болчу. Бирок биздин рейтингде Акылбек Маматов мамлекет үчүн мунай өнүмдөрүн жеткирип берүүчүлөрдүн арасынан экинчи орунду ээледи. Ал эми түздөн-түз түзүлгөн келишимдердин саны боюнча ал лидер болуп чыкты. Акылбектин компанияларынан РТ Кыргызнефтьпродукт жабык акционердик коому гана алдыда турат. Аларда түз келишимдер азыраак. Бирок тапкан кирешеси Маматовдукунан 2 эсе көп. Абдимухтар Маматовдун 3-чү нөмөткө аттанууга ниети жок. Анысы деле туура. Кыязы депутат бай турмуш үчүн эме жетерлик киреше таап койгондой. Маматов жогорку кеңеште отурганда анын уулу мамлекеттик сатып алуулардан миллиарддан ашык акча тапкан.